Мектепте бир башкача болот экенсиң. Аура башка экен биякта. Juda yaxshi ekan, odob, axloq, ta'lim berish. Shunda bir xijolatchilik bor negizi. Анан айтат го, тегине барганда дейт, ата баласынан, бала атасынан качып калат депчи. Эгер дегем Куранчатай турган болсо, ата энеси тажикиз дейт го. Ошондо эле иншалла биз ата энебизди издейбиз, иншалла барып. Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу мекендештер, Нур Медиа каналынын көрүүчүлөрү, барыңыздардын кутман таңыңыздар менен. Мына бүгүн күнгө карата 20 август 2023 жыл азыр учурда Жусуп Баласаган атындагы диний агартуу борборунда 2023-2024 окуу жылына карата азыр абитуриенттерди кабыл алуу болуп жатат. Андыктан биз азыр барып, балдар менен ата-энелер менен маектешип, акыркы кабарларды силерге жеткирүүгө аракет кылабыз. Андыктан экрандан алыстай туруңуздар. Assalamu alaikum. Кандайсыздар беге? Жакшысыздарбы деген соолуктан. Уулуңузду алып келдиңизби? Балдар. Кайсы жактан келдиңиздер? Биз Кочкор атадан. Кочкор атадан келдиңиздер. Уулуңуз мектепти бүттү окшойт. 9-класс бүттү. Эмне себептен медресени тандадыңыздар? Өзүнүн тандоосу болду. Анан кийин негизи бул жашоо убактылууга акыретти бөлүп. Ошол акыретти курайын деген максатта. Анан кийин карылыкты бүтөйүн дейт, алымдыкты бүтөйүн дейт да. Эми акыретте алардын даражалары бийик болот экен. Кечиз дагы бир суроо. Эмне себептен ушул жакты тандадыңыздар деген дагы? Биздин негизи биринчиси биздин балабызга жакты. Алардын адеп аклактары, бул жерден бүтүп кеткендердин адеп аклактары, ошол аяк бияктан карап, негизи эле бардык медреселер жакшы, бирок баары бирөөсү жакшыраак болот экен да. Ошол себептен тандадык да. Азыр ички сезимдериңиз кандай болуп турат? Эми биздин балабыз жакшы өтүп кетсе экен, жакшы бүтүрсө экен деген ушундай бир кыжалатчылык бар негизи. Ошол. Анан келечекке кандай үй максаттарыңыз бар? Эми келечекте ушул мусулмандарга бир жакшы кызмат кылса экен деген максатта алып келдик да. Ошол. Абдан жакшы, чоң рахмат байке, ишиңизге ийгилик. Туугандар, бул жакта азыр абитуриенттер мына кезекке туруп кабыл алууга кирген турат. Азыр биз барып булар менен да маектешебиз. Албетте азыр бардыгынын ички сезимдери менимче толкунданып жатса керек. Ассаламу алейкум. Кандай ийим, жакшыбы, ден соолуктар? Экзаменге кирейин деп турасыңар? Ички сезимдер кандай болуп турат? Толкунданып болот бир аз. Өтүп кетсек деп нетип атабыз, дуа кылып атабыз. Каяктан келдиңиз? Биз Баткенден. Баткенден. Атайын алыстан тартып жол картып келген турбайсызбы? Эмне себептен медресени тандадыңыз? Акыретим куруп калыш үчүн, ошол Алланын ыраазылыгы үчүн алган илимимди таратып, ошол бир үммөттүн колуна жетелей турган инсандардан болуш үчүн, ошол акыретте ошол ата-энеме ошо күндөн нурундан да нурдуу болгон тажик кийгизсем деген ниеттерим бар. Абдан жакшы, аябай чоң ниет койгон экенсиз. Аллах Таала ойлогон ой максаттарыңызга, тилеген тилегиңизге жеткизсин. Жакшы туруңуздар. Саламатсыздарбы жеке? Кыскача интервью койбойсуздарбы? Уулуңуздарды алып келдиңиздер да? Кайсыл жактан келдиңиздер? Бектиле Карабалтайдан, О Николаевкадан. О Николаевкадан. Уулуңуз мектепти бүтүп эмне себептен ушул медресени тандады деген суроо? Ал мектепти да 11-классты жакшы ийгиликтер менен бүткөн, андан кийин биякта Карабалтайдагы Абай колледжинде мугалимдикти да бүттү. Анан ошо аяктан 3-курсту бүтүп келип, анан бул жакка тапшыргысы келип, ушул жакта тапшырайын дагы, мындан бир спец алып чыгайын деп атат. Же повар тандайт, же IT программист тандайм депчи. Ошондо болду. Азыр документтерибизди алып келгенбиз. Эми өчүрөт менен күтүп турабыз. Өчүрөтүбүз келсе, анан Кудай буйрса. Абдан жакшы. Азыр ички сезимдериңиздер кандай болуп турат? Экзаменге кире элек да балаңыз, Жок, кире элек, бирок менин оюмча Алланын жардамы менен өтүп калат го. Главный балам өзүнүн каалоосу, өзүнүн тилеги болуп атат, ошол Аллахым кабыл кылсын. Миңерде шүгүрлөр болсун, бизде ушундай жакшы күндөрдө жашап жатабыз. Балам жетишкендерин көрүп атам. Келечекке кандай ой максаттарды койдуңуздар? Келечек ошол бул жактан өзүнүн каалоо тилеги менен, өзүнүн тандаган спеси менен бүтүп чыкса, Кудай буйрса. Анан калган кээде туруп айтат, ошо баягы немени поварлыкты окуп, анан бир өзүмчө неме ачайын деп.
Бул жакта илим алуу менен биргеликте ошол кесиптерди үйрөнүшөт. Ооба, кесиптерди үйрөнүшөт. Биякта аябай көптөгөн кесиптер бар экен. Анын ичинде эле жашылдандыруу, жанагынтип деги эле үй тирикчилигине, баланын жашоо турмушуна, келечегине керектүү нерселер көп эле нерселер бар экен. Анан эми постепенно азыр тапшырып кирсе да ичинен дагы өзүнүн да каалоо тилеги менен тандоосу болот го, Кудай буйрса. Ошо бардык эле ата энелерге кааларым, ушу балдарыңарды кичинекей кезинде менин оюмча бул бала деген 9-класста эле бүтүп келсе жакшы болчу да экен да, оюмдачы. Жакшы мындай бир сезимдер болуп атат азыр киргенде көрөм. Абдан жакшы, жаш туруңуздар. Апалар келип атат. Саламатсыздарбы эжеке? Кыскача интервью берип коесузбу? Уулуңузду алып келдиңиз да? Ооба, 2 уулумду чу. 2 уулуңуз тең. 2 уулум тең. Абдан Бул менин жакшы. Умар балам, бул менин Муса балам. Кайсы жактан келдиңиздер? Биз ушул Кара Балтадабыз. Кара Балтадан. Биякта Исламский институту биякта бүткөм. Уулуңуз мектепти бүттү да? 9-класста бүтүштү, 2 тең. Медресени тандagaныгыңыздын себеби? Себеби бул медресени биз маалыматтар боюнча жакшы билебиз. Орто Азия боюнча эң жакшы медресе депчи. Андан тышкары тарбиясы өтө бизге жагат. Бул жерде биз жашайбыз. Жанында эле кошунабыз. Көрүп эле турабыз кандай жакшы маалыматтар берип атканын. Ошол себептен балдарыбызды бул жерге окутуп, алдым хафиз болуп чыксын деп үмүттөбүз. Эми ушул жактан окуп, алым каары болуп чыгыш үчүн кандай аракеттер кыласыз ата энеси? Биздин аракетибиз бул кичинесинен булар 7 жашка чыга элек деле намаз окуп баштаганбыз. Андан тышкары Куранды өзүм окуттум балдарыма. Куран окушат. Сүрөлөрдү жаттатканбыз. Булардын максаты Аллах Тааланын фарызы, илимди биз алышыбыз керек деп үйрөткөн. Ошону булар түшүнөт. Биринчи орунда булар азыр илимди алалы. Андан кийин мисалы стоматолог болом дейт бул балам дагы бир бизнес ачам дейт. Ошого чейин биз жаш кезибизде алып алышыбыз керек. Ыйманын куруп, Албетте, андан кийин мен Куранды үйрөтсөм, буларга Куран баарын үйрөтөт буларга. Ошол себептен. Чоң рахмат эжеке, жакшы туруңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көрүп болдуңуздар. Албетте бул биринчи мугалим ар бир эле адам баласынын бул апасы болот. Себеп дегенде апасы кандай тарбияласа ошондой өсөт демекчи. Азыр энелер караңыздар, балдарын кандай тарбиялаган, жаш кезинен Аллахтын өкүмүн таанытып, иманга, илимге багыт берип, мына чоң ушундай улуу инсандар чыкмакчы келечекте.